Хотим мы того или не хотим, совершил он правонарушение или не совершил, он наш гражданин. Мы должны о нем заботиться, он кыргыз. Орусияда издөөгө алынып, Кыргызстанда убактылуу кармоочу жайга киргизилген кыргыз жигити маселеси жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутат Мидир Алиев 31 октябрда парламенттин кезектеги жыйынында тергөө жана сот органдарынан Фарида Мырзаеванын уулун Орусияга өткөрүп бербөөнү талап кылды. Биздин конституцияга ылайык кыргыз мамлекетинде кармалган жарандар, эркинен ажыратылган, камоодо болгон жарандар Кыргызстандын аймагынан сырткары чыгарылып берилбейт деген конкретный норма бар. Ушуну эске алуу менен, мурда биздин жаран экенин эске алуу менен, жалгыз энеси бар экенин эске алуу менен мен кайрылып кетет элем сот органдарына, тиешелүү тергөө органдарына Кыргызстандын аймагында калтыруу процедурасын жүзөгө ашырып беришсе деп. Хотим мы того или не хотим, совершил он правонарушение или не совершил, он наш гражданин. Мы должны о нем заботиться, он кыргыз. Мен балам Кыргызстандын эле жаранын, Кыргызстандын эле чоң уйгунун. Мен бергим келбейт, ал жака согушка жөнөткөм келбейт мен. Кыргызбыз кагылайындар, алып калгыла мен балам. Өткөн аптада Фарида Мырзаева Мигрант медиага жалгыз уулун Кыргызстан Орусияга өткөрүп бергени жатканын айтып чырылдаган. Анын айтымында уулу 14 жашында орус паспортун алып, 18 жашка чыкканда орус армиясына барып, андан кийин ал жерде келишим менен кызмат өтөп калган. 2021 жылдын жай айынан тарта кыргыз жигит ал келишимди мыйзамдуу түрдө токтотууга аракет кылган, бирок анын ал аракетинен майнап чыккан эмес дейт апасы. 5 ай катарынан отказной жаздым дейт. Отказной жазганда эле тытып ыргытат экен, сен кетпейсиң эч кандай эч жака деп ушинтип берди дейт. 14 күнгө отработка кылат дагы, февраль күтүп жүргөн болот да. Приказ чыкса эле мен неме документальный алып чыгып кетем деп күтүп жүргөндөн анан кийин февралдын 22-синде 23-үндө согуш чыгып кетпедиби? Ошондо баламда эч кандай доказательство жок болуп, командир дагы келбей калды да, согуштан баардыгы келбей калды. Анан келбей калгандан эле балам уже мен эч нерсе кыла албай калдым деп неметип ыйлап жана деп неме болуп калды да, кандай кылышын билбей болуп калды. Фариданын айтымында уулу туулган жерине качып келгенден башка айла тапкан эмес. Ал 2022 жылдын март айынан бери жакындары менен Чүй облусундагы Беловодское айылында жашап келген. 12 октябрда аны Аламүдүн базарынын аймагынан кайгуул милициясы кармап, ал соттун чечими менен 2 айга убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кыргыз Республикасынын жарандар жөнүндө мыйзам бар. Гражданство жарандар жөнүндө мыйзамынын 11-12 беренесинде так көрсөтүлүп турат. Ар бир жаран жарандыкты жанагындай төрөлгөн мезгилден баштап алынат деген жери бар да. То есть мындай кылып мыйзам чегинде мындай карап көргөндө бул төрөлгөн мезгилде ошол Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган болуп саналат бул балачы. Ал жөнүндө ошол өзүнүн туулгандыгы тууралуу күбөлүгү тастыктайт бул баланы. Миграция иштери боюнча юристтердин айтымында Кыргызстан буга чейин Орусиянын ушундай эле талабы менен бир нече адамды өткөрүп берген фактылар бар. Ал эми Фарида уулун Кыргызстан Орусияга өткөрүп бере турган болсо, ал жакта уулу дароо соттолуп, андан ары согушка жөнөтүлөт деп тынчы кетүүдө. Небересин ымыркайынан багып өстүргөн таятасы кыргыз бийлигинен аны коргоп калууга жардам берүүсүн өтүнүүдө. Мен кыргыз бийлигинен суранат элем, кагылайындар. Президенттен суранам. Ушу биздин жалгыз бой энеге, жалгыз балага көзөңөр ушуну жибербей алып калгыла дейм. УКМКнын төрагасы Ташиевден да суранам. Кыргызбыз кагылайындар, алып калгыла мен балам. Алып калгыла.